Кыргызстанда кыш мезгили жакындаган сайын электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу маселеси кайрадан курчуп чыгууда. Учурдагы энергетикалык абал жана керектөөнүн өсүшү коомчулуктун көңүл борборунда турат. Бул боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жазып чыкты. Президент алгач Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коому тарабынан жакында айтылган электр энергиясын чектөөсүз колдонуу тарифи энергетика министрлиги менен макулдашылбаганын белгиледи. Бұл маселе коомчулукта кеңири талкуу жаратты. Ооба, бұл чектөөсүз тарифи 3 жыл мурун киргизилген. Импорттолгон электр энергиясынын баасы менен калкка сатылып жаткан электр энергиясынын баасынын айырмасын аз болсо да толуктоо үчүн. Бирок азыркы шартта суунун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиард куб метр газ. Ошондуктан чектөөсүз тарифке кошулууга бөгөт коюлду. Мен ММКдан көрүп дароо эле министрге телефон чалып, катуу айтып бул багыттагы ишти токтотууну жана жарандар үчүн электр энергиясынын бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыздоону тапшырдым. Жыйынтыгында Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун башкы директору жана коммерциялык маселелер боюнча орун басары сөгүш алып, ал эми электр энергиясын сатуу башкармалыгынын башчысы кызматтан бошотулду. Өлкө башчы Токтогул суу сактагычындагы суу көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге аз экенин белгиледи. Бул абал электр энергиясына болгон тартыштыкты күчөтүп, өлкөнү көп көлөмдө энергия импорттоого мажбур кылууда. Президент учурда мамлекеттик мекемелерге кечки саат 18:00дөн кийин имараттардагы бардык жарыктарды жана приборлорду өчүрүү талабы коюлуп жатканын кошумчалады. Светти үнөмдүү пайдаланыңыздар. Ар бир күйүп турган 100 ваттык лампочка 1 саат тынымсыз күйсө, Токтогул КЭСинин 270 литр суу кетип жатат деп билиңиздер. Элестетиңиздерчи, бир эле лампочка үчүн 270 литр суу агып кетет. Биз 3 жылдан бери массалык түрдө КЭСтерди, күндөн жана шамалдан энергия алчу станцияларды куруп жатабыз. Жакында тарыхыбызда биринчи жолу күндөн энергия алчу станция ишке кирет. Бирок ошого карабастан кышкысын энергия жетишпейт. Себеби жыл сайын жүздөгөн завод фабрикалар, миңдеген мектеп балабакчалар, миллиондогон квадрат метр үйлөр курулуп, аларда көптөгөн энергия талап кылып, дефицитти кубалап жетпей келе жатабыз. Кичи КЭСтер ишке берилип атат. Анан мына чоң КЭСтер камгарата бирди баштап атабыз. Кичи КЭСтерден мына биздин эл областта мына бүгүнкү күндө 6 КЭС иштей баштады. Албетте алардын кубаттуулугу бүгүнкү күндөгү биздин баягы курулуп ишке берип жаткан объекттердин баарын жаба албайт. Мен айтып атпаймынбы, 150 мегаваттка чейин алып атат. Ал эми бизде берген бардыгы бир 20 мегаваттын айланып тегереңилеп түзүп калып атат да. Бул деген сөз мындайдан биз 7-8 эсе курушубуз керек да. Аны курганга ошол көп каражат талап кылынат экен, көп убакыт талап кылынат экен. Жапаров 2020-жылга чейин энергетикалык тармактын абалы өтө оор болгонун жазды. Генераторлор эскирип, жаңы КЭС курулбай, жалпы материалдык техникалык абалга көңүл бурулбай калганын айтты. Ошондой эле чыгыш электр жана Жалал-Абад электр ишканаларынын тышкы жана ички карыздары күндөн күнгө көбөйүп, жумушчуларына эмгек акы төлөө үчүн коммерциялык банктардан карыз алганын кошумчалады. Бүткүл генераторлор эски 1960-жылдардан бери жаңыланган эмес. Жаңы салынган КЭСтер да жок. Болгону 2009-жылы Камбарата 2 КЭСинин биринчи генератору ишке кирген. Башка көзгө басар бир КЭС курулган эмес. Көз карандысыздык алганыбыздан бери эле кыштын күнү электр энергиясы дефицит болуп келген. Албетте аны жабыш үчүн импорт алып келип турганбыз. Алганда да 1 киловатт саатын 5 сомдон алган күндөр болуптур. 5 сомдон алынып келинген энергияны 0,177 тыйындан элге сатып турушкан. Ортодогу 4 сом 23 тыйын айырмасы энергетика системасына жүк болуп, тагырагы мойнуна илинген карыз болуп чогула берген. Азыр болсо кышкысын энергияны 3 сомдун тегерегинде импорттоп алып келип, элге 1 сом 37 тыйындан берип жатабыз. Биз жаңы ишке киргенде 97-жылы Жалал-Абад ПЭС болчу, кийин 2001 Кыргыз энергетикасы реструктурация болуп, Кыргызстанда көп компания пайда болгон. Анын ичинен Жалал-Абад электр ачык акционердик коому пайда болгон да. Ошол заматтарда аябай оор эле, айлыктарды убагында албайт элек, шаймандар жок эле, атайын техникалар жок эле. Мына 5 жылдан бери ошо Кыргыз энергетикасынын жаңы турмуш баштагандан баштап, бардык энергетика компаниялар биригип, Кыргыз улуттук электр компаниясы ачык акционердик коому пайда болуп, анын ичинен 8 электр тармактар ишканасы, анын ичинен Жалал-Абад электр тармактар ишканасы пайда болуп, аябай жакшы жумуштар көп болуп жатат да.
Эми ушул жерде мен бир нерсеге токтолуп кетким келет да, мына 30 жылдан бери электр энергияга деги өзү Кыргызстандагы өндүрүшкө болгон мындай өнүмдүүлүк таптакыр токтоп калган. Эми эл бул жерде күнөөсү жок. Элдин күнөөсү жок. Эл ошол учурда деле энергияга кетирген каражаттардын бардыгын төлөп келген. Аны жакшы билебиз, ушу энергия системасындагы коррупция башында туруп алып, алар дагы ушу тиги мүмкүнчүлүк бербестен өндүрүштү оңдогонго же бир энергетиканын жаңы булактарын түзүүгө таптакыр мүмкүнчүлүк бербей келген да. Ал көрүнүп эле калды чынын айтканда. Президент Садыр Жапаров энергетика тармагы акыркы жылдары олуттуу реформадан өткөнүн айтты. 2020 бул тармактын 137 миллиард сом карыз болгон. Жыл сайын төлөнүп, ушул тапта 25 миллиард сомго чейин кыскартылган. Өлкө башчынын айтымында 2027 жылдан баштап Кыргызстандын энергетика тармагы алгачкы жолу пайдага чыгат. Анткени өлкө боюнча ири жана чакан гидроэлектростанциялардын курулушу активдүү жүрүп, жакынкы 2,5 жылда 100гө жакын жаңы гидро жана башка энергия булактары ишке кириши күтүлүүдө. Кара кечеге 1200 мегаваттык ТЭЦ куруу иштери башталды. Анын 1 жылдык өндүрүлгөн электр энергиясы 7 миллиард киловатт саатка чейин жетет. 2,5 жылда ишке берилет деп турабыз. Ал бүтсө сөзсүз түрдө кышкы мезгилдеги дефицит жабылат. Камбарата бирдин бүтүшүн күтүп олтура берсек, дагы 7-8 жыл кетет. Камбарата толук ишке кирсе, Кыргызстан электр энергиясын экспорттоочу өлкөгө айланат. Бул багытта биз тынымсыз аракеттерди көрүп жатабыз. Жогоруда айтылган долбоорлор ишке ашкан сайын электр энергиясынын тартыштыгы акырындык менен жоюлуп, Кыргызстан энергетикалык жактан коопсуз, өз алдынча жана туруктуу мамлекетке айланабыз. Өлкө башчы башка мамлекеттердеги тарифтерге токтолуп өттү. Мисалы, Германияда кышкы мезгилде 1 киловатт саат электр энергиясы 50 евроцентке же болжол менен 50 сомго жетет. Орто Азияда, мисалы Өзбекстанда тариф керектөөгө жараша эсептелет. 1000 киловатт саат колдонсоңуз айына орточо 500 сом төлөйсүз. Канча көп колдонсоңуз ошончо тариф жогорулайт. Казакстандын Алматы шаарында минималдуу тариф 30 теңгеден 50 теңгеге чейин. Ал эми Кыргызстанда учурда 1 сом 37 тыйынды түзөт. Аклай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.